Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул жерде 3 машина катарынан тротуардын үстүнө коюлуп калган. Бул чоң машина дагы, мына кичинекей машиналардын дагы бардыгы мына ушул тротуарда турат экен. Эже, машина сиздикиби? Мына. Biz kelgenge чейин эле өздөрү түшүнүп калдыбы же көрүп калдыбы билбейм. Бирок бул жерде бошотконго аракет жасап чыгып кетип атат мынакей. Эми бул жердеги бул машиналар кимдики экенин тактаган аракет кылып көрөлү. Номерлери жок, байланыш номерлери. Кайсыл жактан сурасак, магазинчилерден сурайт окшойбуз. Бул жак обед дейт. Mazda bakın. Salam aleykum. Ya buna maşinalar kimge karaştı ken? Bilbeyiz mi? Buna maşinalar. Bilbeyiz mi? Kaysa? Buna degeniniz kaysa? Trotuarga koyup koyupsuz da maşinanıça. Hazır aldırsanız ben kütüp durayım. Bolunuz batrak. Бул жакта стройкада иштегендердин көпчүлүгү ушул жерге алып келип коет окшойт. Оюмча. Ассаламу алейкум. Машина сиздики байке? Ооба. Мо тротуарга коюп койсуздар мына жерге. Турабыз, кечирип коесуздар. Ооба, алып койсоңуздар азыр, а? Наркы фитти тааныбайсыз, а? Бияқта жана эмнеде машина алды? Ошо бүт баарын алдырдык да, азыр бияка мүмкүн эмес, билесиз, а? Ооба, туура. Алып койсоңуз жакшы болот. Мына көрмөттүү телекөрүүчүлөр, бүт бардыгы тротуардан алса, тротуар таза, жакшы эле болот деп ойлойбуз. Рахмат чоң. Мынакей, бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай 2 машина катарынан турат. Бул жагынан жөө жүргүнчүлөр өтөт, бирок жөө жүргүнчүлөр өтөт экен деп туруп, бул жакка машинаны коюп кое берсек болбой калат экен. Анткени тротуар деп атайын жөө жүргүнчүлөргө жол болгондон кийин бул жакка такыр машина жүрүүгө мүмкүн эмес болот. Анан токтоп турууга дагы мүмкүн эмес болот. Ошондуктан бардык айдоочуларга жана телекөрүүчүлөрдөн сураналы, тротуардын жарым ачык, жарымына монтип машина койбоңуздар. Бардыгы мына ушул тротуарга турууга тийиш эмес. Ошондуктан биз бул айдоочуну карап туруп айтканга аракет кылалы. Байланыш номерлери жок, бирок кайсы жактан сурайбыз? Бул жакта магазин бар окшойт. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Мына жолдо турган Nexia кимдики экен тротуардагы? Nexia. Меники. Мен азыр түшүрдүм, азыр алып чыгып коем бала. Мүмкүн болсо азыр алып койсоңуз сразу эле, Ооба. Түшүрдүм азыр, минетке машина коюп алып. Аха. Келиңиз, аха. Биз ушул жерде күтүп турабыз. Жок, алып чыгып коем азыр. Болду, ала бериңиз, келиңиз. Азыр жүк түшүрдүм эле дейт. Азыр чыгам деди. Бул киши чыкканча бул Тико автоунаасын алдырып туралы. Бул дагы убагында биз жакшы көрүп жүргөн машиналардын катарын толуктайт да. Ассаламу алейкум. Но Тико автоунаасы кимден экен? Барбы? Ассаламу алейкум, таксыр. О, машина сиздикке караштыбы? Тротуарга коюп коюпсуз да? Болду. Алып койсоңуз, а? Болду. Азыр бул машинаны алгандан кийин, бул да машинаны алгандан кийин ушул тротуардын кандай кенендигин бир көргөзүп коелу. Автоунаа жок, кандай сонун болуп калат. Мынакей, бул жактан дагы эс чыгып калды.
жерден эми байкасаңыздар, машиналар жок болсо, тротуарыбыз да кенен болуп калат мынакей. Эгерде үй бүлөлөр коляскасы менен, бала чакасы менен басам десе, коркпостон мына ушул кенен жолдо басып бара берсе болот. Эгерде машиналарды катарынан коюп койгон болсо, ушул машиналардан качып өтөбүз деп мына чоң жолдун боюна чыкканга туура келип калат экен. Мынакей биз бул жерден жылганыбызга бир ашып барса 5 мүнөт убакыт болду, бирок 5 мүнөттүн ичинде бир машина келип монтип тротуарга коюлуп калыптыр. Ассаламу алейкум. Портер кимдики экен? Билбейсизби? Таксыр. Кайсы жакта экен билбейм, бирок эсин караганга аракет жасайлы. Бул жакта иштеген жигиттердики окшойт. Мен оюмча жүк-жүктөйбүз дегенби билбейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей өзүңүздөр көргөндөй 5 мүнөттүн ичинде эле мына ушинтип 391 автоунаасы, Портер автоунасы алып келип машинасын токтотуп кеттир. Дагы бир жолу айтат элем, урматтуу айдоочулар, эң биринчиден өзүңүздөрдү сыйлаңыздар, анан айлана чөйрөдөгү, коомдогу бардык элди сыйлаңыздар деп айткым келип турат. Анткени бул жерге чоң машинаны коюп кеткенден кийин бул жактан жөө жүргүнчүлөр, коляскада жүргөн үй бүлөлөр баса албай калышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушул машинанын ээси каяка кеткен таппай калдык. Эми телеканал аркылуу көргөндөн кийин Кудай буйрса өзү кийин койбой калса керек деген ойдомун. Бардык айдоочуларга кайрыла кетели, урматтуу айдоочулар. Бир эле мени сыйлабасаңыздар мейли, бирок сиздер өзүңүздөрдү сыйлаңыздар жана коомду сыйлап туруп, барыңыздар ошол кайсыл жерге уруксат берилсе ошол жака коюңуздар. Бирок тротуарга сиздерден сураныч, машинаны токтотпоңуздар. Анткени бул жактан жөө жүргүнчүлөр өтөт, жаш балдар, окуучулар өтөт. Машинаны айланып өтөм деп көпчүлүгү жолго чыгып кетет экен. Муну көпчүлүк ата-энелер дагы кайрылып бизге кат жүзүндө да жазып атат. Ошондуктан мына ушундайдан алыс бололу. Андан сырткары көпчүлүгүбүз жолдо баратканда автоунаабыз бузулуп калса эмне кылабыз, жанын ичин кантип тазалабыз деген көптөгөн көйгөйлөр бар. Эгерде сиздерге пайдалуу кеңештер керек болуп издеп жаткан болсоңуздар, мына ушул пайдалуу кеңештер биздин программада бар.